Бактыгүл Исмаилова, коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын баш кадиси, саламаттык сактоо министрлигиненмин. Бердиев Сталбек Кабылович, өтө кооптуу карантиндеги оорулар борборунун директору. Вера Садвакасовна, доктор, меднаук профессормун, кафедра эпидемиологиянын башчысымын КГМАда. Адамбеков, Докторбек Адамбекович, микробиология, вирусология жана иммунология кафедранын башчысы, медицинской академиянын доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской республики. Айгүл Жумаканова, саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиология департаментинин лабораториялык борборунун башчысы. Нурматов Суриден Шарипович, вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору. Султанғазиев Айбар, гражданский активист деп коелу. Эң алгач эле биз коронавирус деген эмне, каяктан пайда болду, мурун бар беле жок беле, ушундан баштасак. Негизи коронавирус чындыгында бүгүн эле пайда болуп калган жок. Бул коронавирус эч жактан бери эле бар. Бизге белгилүү болгон адамдардын арасында 7 белгилүү бул штаммы адамдардан адамга баягы жуктуруу боюнча коронавирус бар. Ошол себептен негизи эле 40 түрү коронавирустук бар. Өзүбүз эле баарыбыз жакшы билгендей, буга чейин дагы коронавирустан бир топ вспышкалар болуп келген. Бул SARS биз билип келген да. Ошондой эле бул дагы ошол эле семейство коронавирусов. Бул эми жаңы жана адамга өтүп аткан жаңы түрү болгондуктан ушул себептен бүгүнкү күндө баягы тяжелый случай деп айтып атабыз, алда случайларда болуп атат. Ошол себептен бул бүгүнкү күнү жаңы эмес, бул коронавирус буга чейин деле болуп келген. Бирок мен айтып коеюн, бирок коронавирус болгон, но ушундай жаңы илдетти, ушундай көп таралып биринчи келип атат бизге. Биринчи келип атат. Ошондуктан эми ар бир жаныбар көбөйөйүн, өсөйүн деген милдеттери бар да, өзүнүн. Анан бул жаңы бойдон түзүлгөн вирус ушу айлана чөйрөдө жакшынакай өзүнө бир ниша таап алды. Бул эч жакка кетпейт. Бул ошо бойдон ушу нишасында калат. А биз болсок мунун эмесин жакшынакай изилдеп, кайдан келет, качан келет, кимди жабыркайт, ошонун баарын билип, аны менен күрөшкөнгө пландарды даярдашыбыз керек да. Туура айтып атасыз, ошо нишасы деп айтып атабыз. Бүгүнкү күндө буга чейин эгерде адамдардын андай бир способности жок болсо, мынакей адамдарга өтүү способности болуп, эми ушул адамдардын ичинде тарап атат деп атпайбызбы? Ошол себептен жаңы болгондуктан ушундай бир масштабтуу түрдө анан көп изилденбегендиктен дагы ушул биз кайсы жагына даяр болушубуз керек, эмнени билишибиз керек, кантип өзүн мындан ары дагы вирус өзүн кандай алып жүрөт, ошолордун баарын эске алышыбыз керек деп ойлойм. Вирус деген баягы жок деген караңгычылыкта. Вирус деген бар. Бул баягы дүйнө жүзүндө вирус деген бар, микроб деген бар. Анан кийин простейший деген бар, анан кийин жандык бар, анан кийин адам болот да. Ошон үчүн баягы вирус эң биринчи жаралганда вирустун баягы историясы миллион жылдан мурун жаралганда. Ошон үчүн баягы сиз туура айттыңыз, 40 түрү бар да вирустун. Ошонун ичинде 33-34 жанагы айванаттарга жугат, 7 түрү адамга жугат. Жана жаңы бул штамм деп коет да, ар бир эмеси. Жаңы разновидность. Бул баягы вирустарды жашагысы келет да. Ошон үчүн булар өзгөрүп адамга бир жанагы подход таап, жанагы чтобы адамга оор жуктуруш үчүнчү. Ошон үчүн жанагы жаңы штаммы бул баягы адамга белгисиз штамм да. Эгер адамга белгилүү штамм болсо, адамга иммунитет бар да адамдачы. Адам любой нерсеге иммунитет бар. Ошо адамдын организми ушундай уникальный экен да. Анагы микробко дагы, вируска дагы, жанагы опухольга дагы, онкологияга баарына адам реакция берет да. Ошон үчүн бул жанагы жаңы вирус болгон үчүн адам реакция бербей атат да, жанагы защитный реакция. Ал защитный реакция болуш үчүн адамдын көбү баягы бул вирус менен контакт болуп,
ооруп чыгыш вирус ооруп чыгыш керек да. Ошон үчүн баягы эме деп коет да, жанагы популяционный или коллективный иммунитет деп коет. Ошон үчүн баягы бир 70-60% адам ушу вирус менен контакт болгондо ошондо иммунитет болот да. Ошон үчүн бул ошо вирус ошо менен кетип калат да. Анткени баардын иммунитет болсо вирустун өсө турган эмеси жок да. Ал оору жуктуруш үчүн ал өзгөрүп башка жана мутация болуп, анан кийин башкача ошон үчүн жугат да. Ошон үчүн баягы бул бизге мына айтып атпайбы вирус жок деп, ал баягы караңгычылыкта вирус бар. Ошон үчүн баягы биз айткан жана медиктер айткан, врачтар айткан нерсенин баардыгын билиш керек. Жанагы дистанцирование деген, маска деген, жанагы использование дезинфицирующих средств, жана спирт, хлор деген нерсенин баарын бул керек нерсе да. Бирок баягы бул вирустун эмеси бар да, жанагы жайкы температура бийик болгондо баягы сезонный оорулардын баары көбү кетет да. Жанагы грипп, бул жанагы коронавирустагы жанагы острый респираторный вирусный инфекция кирет да. Ошон үчүн булардын жанагы күчү азаят да. Могу күн ызык болгондо, сухой эме болгондо, ошон үчүн булар сезонный оорулар. Эми жанагы экинчи этап деп атпайсызбы? Экинчи этапы баягы күзүндө, баягы опять температура ылдый болгондо, төмөндөгөндө, влажность болгондо, ошо оору кайра метет да өлөйт. Ошон үчүн баягы биз ошо ооруга даяр болушубуз керек да. Мен дагы кошо кетсем болобу? Туура, албетте бул вирус, тажы вирусу, жаңы вирусу бул ар бир мамлекетте ооруп мындай көчмөн болуп атат. Бирок эң негизгиси ошо дүйнөлүк жана Кытай окумуштуларынын аныктоосу боюнча мунун эң биринчи чыккан ушул COVID-19 формасы Кытай Ухань мамлекетинде болуп калды да, ушунда жарыяланды. Эмне дегенде мүмкүндө ошо ПЦР тест менен лабораториялык диагностика болуп атпайбы? Ошол ПЦР тесттерди өндүрүп атканда ушул Кытай Уханьнан чыккан геномдун ошо негизинде өндүрүлүп атат да. Негизи эле ушу декабрь айынан баштап эле биз баардыгыбыз коронавирус чыгыптыр, коронавирус бар экен, Уханьда чыгыптыр, Кытайда чыгыптыр деп эле келатабыз да. Туурабы? Маселе бирок башкача болуп атат. Ошо декабрь айынан баштап эле айрым медицина кызматкерлери айтып келаткан болчу. Эмне деп айтып аткан болчу? Бул грипптин эле бир түрү. Коркпогула. Неге ызычуу калтырып атасыңар, паникага чыгып атасыңар деп баарыбыз деп бир тарабынан эчтеке коркконго эч нерсе жок деп айтканбыз. Бул жакта мен мындай айтып кетейин. Мындай болуп атат. Мына Зордин Шарипович менен февралдан баштап эле ар кайсы каналдарда чыгып атты эле дагы кичине мындай спор болуп. Бул жерде мындай да, биздин академиктер вирусту мындай жандай эле карап, жанакы илим, наука жагын карашат. Бирок жанакы жолу бул вирус келген эми болуптур, мындай тигиндей айырмасы кандай? Айырмасы жок. Последствиялары кандай болуп атат? Бир күндө канча киши жугуп атат, жуктуруп атышат. Биздин система канча нагрузка болуп атат, кеп ошондо болуп атат да. Туура. Бул жеңил оору, смертность 1%, 5% казыр айырмасы жок. Казыр бизге эң биринчи биздин инфекционный больницаларда, ооруканаларда канча адам жатат, ошо жанакы реанимацияда канча адам жатат, кеп ошондо болуп атат да. Анан биз качан көнөбүз, эми мына жакшы ошо өзгөчө абалды киргизип кичине токтоттук элек. 1-2 ай убакыт болуп калды. Саламаттык сактоо министрлиги анча-мынча даярданып, аягына чейин даярдана элек. Көпчүлүк каражат келе элек жолдо, Ти аппараттар, ти Азиатский банктын келишимдери, Всемирный банктардын келишими. Кеп ошондо болуп атат да. Эл бүгүн эмне кылыш керек? Алар наука жагын карашпайт. Биз теоретиктер, академиктер ушу эпидемиологияга кирип кетип, бирок акыры кандай жол менен казыр чыгабыз? Кандай ушу саламаттык сактоо системага нагрузканы азайтыш керек? Эң биринчи. Калган науканы аны карай берсе болот, изилдей берсе болот. Күндө 3-4 статья жок дегенде чыгат. Препараттар канчасы уже 17-си ВОЗдун списогунда турат, 3-өсүн 4-өсүн жок кылыштыбы, эми дагы канча мындай социальный психология боюнча дегенде, вот мен бир эмени айтып кетейин, эмне себептен элдер азыр коронавирус жок деп атышат. Алар балким ичинен ишенет, бирок 1-2 ай чочуп, үйдө отуруп, элдер коркуп калышты. Бул психология ошондой. Азыр көчөгө чыгыш керек, курсактары ач, каражат жок.
алар өзүнө мындай орусча айтканда оправдание табыш керек да эшикке чыкканга, тажашты отурганга. Ошо психология жагынан азыр биз кандай жардам бере алабыз? Эмне кылып мына 68 кечө 74 беле 11 майдан кийин кишини ачылгандан кийин 2 жума өттү. Эми 60тан кем болбойт. Туура айтасыз. Ол жерде мен бир нерсе кошумчалап кетпейин десем, элдерде ар кандай ойду туура айтсаң дагы же калп айтсаң дагы дайым эле бир 25%га жакыны ошону туура эмес жагына алат да. Бирок негизинен элдер ушул вирусту жана айтып атпайбызбы, бар экен, жок экен дегениничи. Ошону да мындай жомоктой кылбай эле алар өздөрүнө мындай так билип алыш керек да. Бүгүнкү күндө бул вирус бар, бирок эместиги түшүнүш керек да. Баягы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Уханда чыкканда эле айткан, бир 20% да жугузуп алгандан кийин дагы алар оорубайт экен дегендейчи. Андан кийин акыркы изилдөөлөрдү карап көрүңүздөр. Америкада баягы моряктардын арасында да карап көрдүк. Ошолордун арасында 65% да буга каршы антителасы бар экен. Бул деген сөз эмне? Бул деген ошолор ооруду, бирок эч кимисиде баягы оорунун белгиси болгон эмес. Эми элдер өзүгө жанакыны билип алыш керек да, ушуну так билип алыш керек. Жуккандан кийин дагы бир кыйла процентте, мурда ВОЗдун айтканы боюнча 20% болсо, азыркы кээ бир окумуштуулардыкы 60%дан жогоркусу да симптомдору жок болуп кетет экен деп атат го. Ошондой болуп атат. Анан экинчисинен элдер баягы бул деле баягы айтып атпайбы, ошо грипп, ОРВИ, сасыктоолордун эле бир түрүгө болуп. Чындыгында деле ошолордун эле бир түрү болуп, мурда деле бул коронавирустар оорутуп келген. Мисалы үчүн жалпысынан карап караганда биз карап көргөнбүз. Илимий жактан алып караганыбызда негизден ушу сасыктоо грипптердин арасында караганыбызда 14%дан 32%га чейинкилери булар вирустун грипптин вирустары менен ооруйт да. А түрү, Б түрү дегендердеги. Андан кийин бир 40%га жакыны ар кандай багыдай парвовирус деген, РС вирус деген, бака вирус деген толгон токой вирустар бар. Ошолордун арасында деле буга чейин деле ушу 2000-жылга чейин деле коронавирустар болуп келген. Бирок азыркы вирус эмес. Азыркы вирус бул жаңы пайда болуп, эми кетип аткан. Азыр эле айтып кетишпедиби түшүндүрүп. Буга каршы адамдарда антителасы жок, буга каршы иммунитети жок. Ошонун үчүн бул оору созулуп, таркалып кетип жатат деген. Түшүнүктүү, сиздин кошумчаңыз. Туура айтасыз, Ордун Шарипович кесип коесуз. Бул эми действительно жаңыдан кирген коронавирус азыр ар түрдүү ой жаратып атат. Элибиздин арасында ишенбөөчүлүк болуп атат. Элдер азыр чындыгын айтсаң көбүрөөк фейк маалыматтарга көбүрөөк ишенет. Ошондуктан мындайда бир нерсени көңүлгө түйүп койсок, бул коронавирус бизге кирди, дүйнө жүзүнө таркады. Бул акыйкат чындык. Акыйкат чындык. Бизден күчтүү мамлекеттердин бардыгында ушуну менен күрөшүп жатат. Мына жакынкы эле коңшу мамлекеттерди алалы. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан бардыгында болуп атпайбы? Анан сырткары мына күчтүү мамлекеттерди айталы. Америка, Россия эмне деген кандай күчтүү биздин мамлекеттерге салыштырганда экономикасы бардык жагынан күчтүү мамлекеттер. Буларда ошол илимий институттардын бардыгы бар. Жанагы Доктор агай айткан жана вирусологиялык лабораториялардын бардыгы ошолордо толук кандуу иштейт. Биздикинде эми өзүңүздөр билесиздер. Бирок биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Бул жерде талкуу экинчи валына кетчү болсо, эгерде бул коронавирус дагы кайталанчу болсо, биз мына оңой эле үйрөтүп коет. Любой вирус, мындайча айтканда, не только вирус, бул карантиндик оорулар өзүнүн немесин диктовать этет. Жашоого адам ошого карап ылайыкташып жашоого биз аракеттенишибиз керек. Биринчиден, биз ар дайым баягы чума холера дегенде биз баягы китептен алып окутуп, биз врачтарыбызга айтып неметсек, ошону коргонуу каражаттарын, кантип сактануу каражаттарын, кандай ишти уюштуруу, же болбосо жанагы эпидемиологиялык чараларды, карантинди, изоляция деген, обсервация дегендердин бардыгын мындай айтсак, баягы күндө келбеген үчүн буну биз мындай өзүдүн сыртыраак кармап жүргөнбүз да. Мына бүгүн коронавирус кирди. Биринчи эле эмнелер болду? Именно биздин медицина кызматкерлери өзүбүз заражение болуп калдык. Ошо ооруга чалдыгып калдык. Бул акыйкат чындык.
Жанагы жок дегендерге бул жанагы Зурдун Шарипович айттыңыз. Туура, жанагы симптом жок, белгилери жок, оорунун белгиси болбой. Жанагындай алар алып жүрүүчү болуп эсептелет. Ошол алып жүрүүчүлөрдөн биз эпидемиологдор аябай коркобуз. Себеби алар өздөрү оорубаганы менен ошол айылына чөйрөнүн баардыгын жугуштуу болуп, жуктуруп, калган кишилердин жанагы иммунный состояниясы начар кишилерди ошолорду жанагындай кырсыктарга алып кетет. Мына ошон үчүн мына кийинки балына боло турган болсо, мына из горького опыта биздин медицина тармагын коомдук саламаттык сактоону күчөтүү керек. Ошол эле кадрларды даярдоо боюнча медицинада жанагы коомдук саламаттык сактоодо иштеген эпидемиологдорду, вирусологдорду ага айтып кетет туура. Ошол эле калган лабораториялык иликтөөчү шаймандарды, ошол эле ПЦР аппаратураларды, ИФА аппаратураларды, ошолордун баардыгын камдасак, ошолордун тест системаларын камдасак, биз жана сиз туура айтып атасыз, 2 ай алдында эле келгенге чейин айтып атпадык беле? Оору келатат, тиги Ухан провинциясынан кетти, мына болот тигиби дедик, бирок биз буга мындай толук кандуу даярдык көрө албайбыз. Доктурбек мырза, сизге кайрыла кетким келип атат да. Азыр вакцинацияны уже биз эмтен эле берип башташыбыз керек, даярдык көрүшүбүз керек деп атат. Негизи эле бул иммунитетти түшүрө турган бир оору болуп атат да. Биз вакцина менен могоштуп түшүрүп калкыбызды дагы да бир ооруга чалдыктырып кое албайбызбы? Коркунучу жокпу андай? Жок, андай нерседен коркпош керек да. Бул эми баягы дүйнө жүзүндө изилдеп атышат да, баягы вакцина БЦЖ сайылгандар, анан кийин сайылбагандар. Могу баягы бүт менен постсоветский мамлекет, Кытай, Восточная Европа баары тең БЦЖ деген вакцина алган да. БЦЖ деген вакцинанын эмеси бул жанагы адамдын организминде клеточный иммунитет деген бар да. Ошо клеточный иммунитетте биринчи сенсибилизация болот, экинчи жанагы пролиферация, жанагы тиги лимфоциттер болот, үчүнчү жанагы тиги клеткалар үзөт, анан интерферон деген бар да. Ошо азыр бүт бар дүйнө жүзүндө интерферондон жакшы дары жок экен. Вирускачы. Эң эле мыкты дары интерферон экен. Ал интерферон биздин организмде өзү чыгат, интерферон дегенчи. Ошон үчүн жанагы тиги и противогриппозный вакцина, и против пневмококка вакцинанын баары тең бул иммунитетти көтөрөт да. Бирок мындай маселе болуп атпайбы? Гриппке каршы жыл сайын грипптин түрү өзгөрүп турат, модификация болуп турат. Өзгөрүп турган үчүн биз алган вакцинабыз балким ага жарабайт деген болот. Окумуштуулар изилдейт да, окумуштуулар бар да. Бул баягы тиги слепой эч кылбайт да. Бүт жана институттар иштеген тиги научно-исследовательский институттар айтат. Мына быйыл А деген штамм болот, эмдиги жылы Б деген штамм болот депчи. Ошон үчүн мен айтып кетейинчи өзүмчө. Баягы окумуштуу эмесчи, как баягы IgG тест системалар деп аталат да. Азыр сизге берем. Айгүл айынан бир сурап коелук, ошол сиздер ушундай бир өзгөрүүлөр болуп атабы? Ошол эле коронавирус өзгөрдү. Ошондой тест системаңыздар барбы? Бүгүнкү күнгө жазап келдиңизби? Жазалган болсо уже жыйынтыгы барбы? Бүгүнкү күндө мен жана башында алгачкы айткандай, биз диагностика максатында чынжыр полимераздуу изилдөө жүргүзүп атабыз. Бул точносту почти 99% түзөт да. Бул эң негизги текшерилген ыкма болуп саналат. Андан кийин жана атадан бери айтылып аткан иммунитет боюнча иммунофермент анализ деген бул иммунитеттин адам канча ооруп бүткөнүн, бул жаңы эле оорду, жайыктуу деген жыйынтыкты бере турган ал иммунофермент анализ да, башка экинчиси. Жана биз мурунку айда мисалы бизге Кытай мамлекетинен врачтардын тобу келди, аякта лабораторияларда бар болчу, эпидемиологдор бар болчу. Алар өздөрүнүн оюн айтып атат да, алардын деле жүргүзгөн аныктоолору биз менен окшош экен. Бирок алар да кошумчалап атат, жана магнитно-резонанстный томография да кылла, рентгенография кылла, бир эмес 2-ден 3 жолу ПЦР кылла деп атат. Бирок ал мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Алардын өндүрүштөрү бар, ПЦР тестики да бар, бардык ферменттер тесттер чыгарган мүмкүнчүлүктөр бар да. Бирок биздин мамлекетке ал бир аз кичине оор болуп калат. Иммуноглобулин 2 түрү бар. Бул эми адам, мен жалпак тил менен айтайын, адам ооруп бүттүбү же жаңы эле ооруп атабы деген 2 антитела бул адамдын организминде жаратылыштан пайда болгон нерсе да, бул антитела күрөшөт. Ошол барбы жокпу аныктаган бул туура. Эмне дегенде мына вакцинация кылабы, кылбайбы, ошол маселе туруп атат да. Андан кийин мынакей бирок акыркы саламаттык бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун рекомендациясы бар, акыркысы. Ал айтып, ажерде айтып атат, гарантия жок дейт. Эгерде коронавирус вирус менен ооруган адам кайра экинчи жолу оорубайт деген андай гарантия жок. Ошондуктан бизде ушундай системалар азыркы учурда барбы, жазып атасыздарбы? Экспресс-тест система буга чейин IgG деген система экен. 2 иммуноглобулин менен аткарылып аткан, бул абдан кыска мөөнөттө 15-20 мүнөттө гана аныкталып атат, бар, бирок
мунун пайызы ылдый болуп атат да. Биринчи жана IGM болсо ошо 40%га гана чейин болуп атат жыйынтык. Ал эми IgG бул жанагы уже переболевший ооруп бүткөндүгүн 72%ке көрсөтүп атат да. Ушул тест боюнча бир сөз мына жакында 6,5 миң тест жине экспертке келет. Анан дагы заказ 54 миң тестке ушундай эле жине экспертке заказ кылып атабыз. Тиги глобалдык фондко алар эми июлдун ичинде келет да. Ошон үчүн алар 45 мүнөттүн ичинде FDA'нын сертификациясы бар, 99% гарантиясы берет. Түшүнүктүү даярдык бар экен. Бир жок койтуңуз. Мына сиз бардыгы эле экинчи толкун ушу бир кызык болуп атат. Биринчи бүтө элек, чыга элек. Мына 5-чи каякта, экинчи, мына 1-чи толкундан өтүп кетели. Мына 5-чи уюндан кийин биз көрөбүз кандай толкун. Бир мамлекетти көрдүңөрбү, 1-чи толкун мындай 16 эле өлүм менен бүткөн. Кытай бар. Там больше. Жок. Аяктан Айбар мырза. Биринчи толкун бизде мына аягында болот. Аягында болот. Жок, мындайда Кытайда азыркы күндө жанакы эмеси башка провинциядан келген интенсивдик көрсөткүчү 5,6. Биз Кытайга караганда бир нече эсе деңгээлибиз жогору оорудо. Адамдардын мындай жалпы саны калып Мен айтып атпайм, биздин советтик медицинанын күчү да бул. Бул мактап атпайбыз, бизге жанагы Америкада болгон нерсени айтып атпайбыз. Америкада больницалар мыкты, оснащениеси мыкты. Бирок организация здравоохранения деген мына өкмөттүн жакшы иштегени өзгөчө абалды киргизгени убагында. Биз мындай отсрочка алдык. 2 ай убакыт бизде бар. Бирок азыр көчөнү карасаңар, окумушту айтайынчы, окумушту. Бул эми жанагы тиги карантин деген нерсе эмне? Карантин деген нерсе жанагы больницаларга сразу көп оору кирбесин дейт да. Чтобы отсрочка болсун депчи. Азыр дүйнө жүзүндө бир дагы мамлекет мактана албайт, дары бар депчи коронавируска. Дары жок. Ана айтат, интерферондан башка дары жок. Интерферон эң мыкты дары. Андан башка дары жок. Ошон үчүн баягы биз карантиндагы жанагы тиги школдорду жаап, тиги институттарды жаап, вуздарды жаап, ал жанагы адамдарды бири-бирине жуктурбасын деген нерсе да. Эми бул азыркы коронавирустун даярдык биз жакшы инфекционный больницаны куруш керек. Бишкек шаарына жанагы акчаларды бияка жок кылбай. Сиздин сөзүңүз каралчы. Мындай болуп атат да, сиз система туура иштеди, туура учурунда кабыл алып, чечимдерди туура болду. А эмне себептен анда биздин кесиптештерибиз, биздин врачтарыбыз көбүрөөк жуктуруп, бардык дүйнө жүзүндө жуктуруп? Бера Садбаков, балким сиз жооп бере аласыз. Эмне себептен биз ошолордун ооруганын алдын ала алган жокпуз? Биринчи кезиккенде биздин врачтар кичине даярдыгы жок болуп калды да. Кийими да жок болуп калды, спецодеждасы, маска жок болуп калды. Маскалары жок болуп калды. Биздин больницалар мындай көп потоко, көп адамдардын кайрылуусуна даяр эмес болгонун көрсөтүп турат. Негизи мындай да. Оору качан адамга жугат? Оору адам баягы иммунитети төмөндөгөндө, адам чарчаганда, ачка болгондо, мисалы үчүн Кытайдыкыдай өткөндө кинолорунан да көрүп аттыңар го. Кирет 4 саат, 6 сааттын ичинде кайра чыгып кетет. Тамакты да каттуу жейт. Ошо 4 сааттын ичинде булар тамак да жебейт. Бир кирдиби кайра чыгып кетет. Биздикилер эмне болуп атты? Биздикилер кээ бир күндөрү 24 саат иштеп атты. Баягы алмаштырганга эме жетишпей калып атты. 3 фактор. Сиз жок болду, убагында, анан экинчиси вахтовый метод жок болду, вахтовый метод. Биздин врачтарда чын айтканда даяр болгон жок. Алар мына жөнөкөй эле грипп деп барганда маска тагынбай жакшы эметип жүрүштү. Биз өзүбүз көрүп аттык. Үчүнчүсү, январьдын аягынан баштап саламаттык сактоо системанын баардыгын круглосуточный режимге өткөзүп салган. Марттын аягына чейин булардын иммунитети түштү да. Жалаң эле стресс болуп жүрүшөт, дагы эле ошентип жүрүшөт. Канчага чейин чыдашат белгисиз. Дагы стресс болгондо дүрбөлөңгө түшүп калганда иммунитет фактор болду. Ылдыйга түшкөнгө бул эме болот. Дагы бир нерсе, дагы бир фактору медиктер түздөн түз ошол оорулар менен же ошол ооруга вирус менен качат, вирус менен контакт болот. Жолугушуп кездешип атпай, ошолор менен эң чыгыз байланыштуу болгон ушулар болуп атат да. Дүйнө практиканда айта кетсеңер ушул жерде. Дагы туура айтып атасыздар, жанагыраки
бир нече факторлар. Ошол эле жанагы загруженность, ошол эле биздин больницаларыбыздын инфекционный отделение жок. Анткенсе бүгүн мынакей инфекционный отделениени жабышыбыз керек дагы, аларга передышка беришибиз керек дагы, башка жака көчүрүш керек. Негизи ушул канчалык вирулентность, скорость и насколько распространение, да, ошол экелердин баары тең зависит да, ошол эки себептен. Анан бүгүн айтып атпайбызбы, биздин башында эле айтып кетти биздин доктор, вирусологдор, эпидемиологдор, инфекционисттер бүгүн жок койсе. Жок койсо ошол себептен биздин стоматологторубуз көп. Хирургдар бар, акушер-гинекологдор бар. Анан дагы бир нерсени мен колдоп кетем. Жана Докторбек агай айтып кетти го, жанакы эмесиникиге. Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да. Мисалы үчүн бир неврологиядан же роддомдон чыгып калды, бирден чыкса ал жерде карантинге жабабыз, эрте башка жерден чыкса жабабыз. Бүт бардык системабыз бизде саламаттык сактоо мекемелер жабылып калышы мүмкүн. Ошонун үчүн жанакы сиз айткан сөзсүз түрдө биз больницаны кура коюшубуз керек эле да. Башкалар Өзбекстанда курду, Россияда курду, Кытайда курду, бардык жактарда куруп атат. Ошондойду ушу COVID-19га ыңгайлашылган больницаны сөзсүз түрдө курушубуз керек. Экинчи волна, үчүнчү волнабы даярдык, жанагы бардык областной больницаларда инфекционный отделениянын баарын ремонт кылып даярдаш керек. Республиканский больницаны даярдаш керек. Тесттердин баарын даярдаш керек. Бул баягы акчаны жанагы пакеттерге бербей, целенаправленно жумшаш керек да. Сиз туура айтып атасыз, бул боюнча дагы иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Анткенсе жана айтып кетпедикпи, Азиат өнүктүрүү банкы же болбосо ошол эле бүткүл дүйнөлүк банкы менен каржылоосу менен бүгүнкү күндө областтагы бардык инфекциялык больница отделенияларды ремонт кылбасак дагы ошол кандай приспосабливать этип ошол экелерди кайра карап чыгып кийинки суроого өтсөк дагы Айбар мырза азыр дагы бир көйгөйдү көтөрүп чыкты да. Негизи ушу биздин калкыбыз дагы жакшы түшүнө албай да бул көйгөйдү деп атат да. Негизи эле ушу элди агартуу багытында кандай иш-чаралар жүргүзүлдү эле? Негизи эле ушу декабрдын баштап балким ошол тест система жок экен, башка жок экен. Ушул багытта элге маалымат берүү багытында көбүрөөк күчөтүш керек белек. Ушул багытта жумуштар кандай жасалды? Баштарда айтып коеюнчу. Мына эми күндө биздин саламаттык сактоо министрлиги, штаб мүчөлөрү маалымат берип атышат. Бирок булар мындай мамлекеттик иштеп аткан кишилер болгон үчүн жумшак айтып атышат да. Болгон ишти айта алышпайт. Мына передачаны бул жакта катышкандар эл үчүн эмес, а кээде тиги президентский аппарат депутаттар үчүн айтып атышат да, баардыгы жакшы деп. Жакшы эмес. Баардыгы начар. 15-нен 10-унан кийин толтура киши ооруйт. Ошонун баарын ачыкка ачык керек да. Реальный прогноз элдер баардыгы эле акылдуу түшүнөт. Анан кийсеңер кийгиле, анан аракет кылгыла, ошо мындай болбойт. Жоопкерчилик коюш керек, ачык айтыш керек, ушундай болот. Бир 10-унан кийин мындай экенде, бирде мамлекет карантинге жабылган жок, эпидемия начар болгондон кийин биз убагында жаап калдык. Ошон үчүн азыр элдер ишенбейт. А балким жок коронавирус. Биз менин арамда эч ким жок. Мындай жөн эле айтып атасыңар. Туура айтып атасыз. Айбар мырзанын оюна туура айтып атасыз. Бул кошумча бар. Туура айтып атасыз. Азыр эми элдерди көбүрөөк биз ушул агартуу иштери менен ошолорго түшүндүрүү иштерин дагы колго алышыбыз керек да. Агай жана башында айтпадыбы? Баягы санитарный службаны түп табыры менен талкалап алдык деп. Ошол жерде биздин баягы кабинет санитарный просвещение деген болчу эле. Ошол кабинет просвещениялер азыркы күндө жок. Республика центр укрепления здоровья и областтын айрымдарында бирден неме калды, 3-төн 4-төн специалист. Ал деген бүтүн республикага жетишпейт да, чынын айтканда. Андан сырткары дагы мына бул эми акыркы жылдарда бул оргтехниканын жетишкендиги, мына соткалардын, башкалардын эл тез эле кабыл алат. Жанагындай фейк, жаман жактарды, түшүндүргөн жактарды айтсаң, булар мындай болуп атат. Чын алдап атат, докторлор жөнүндө айтып атат. Мага чалган кишилер болуп атат. Өздөрү жогорку деңгээлдеги кишилер. Тилди сиз баягы мындай мен изилдөө өткөргөнгө каршы эмесмин. Мен элге кандай маалымат изилдөөдөн өткөрө бериш керек. Бул керек. С этим формируется стратегия. Бирок фейк маалымат бергенде алар жөнөкөй тил менен айтат. Элге бат жете тургандай. А бул жерде академиктер
эметети вирус анан мындай тигинде дегенде түшүнбөйт элдер. Да, бизде ошондо жөнөкөйрөөк тил керек да. Бакшымалдык ишенебизби? Бизде мен бакшымалдык ишенип келдик жакшы. чындыгы кемчилигибиз болушу мүмкүн. 8-9 мечит бар. Бир школ бар. Ошон үчүн баягы билимди дагы, илимди дагы саламаттык сактоонда көтөрүшүбүз керек. Бул заман ушундай. Азыркы жанагы айтып атпайсызбы, жанагы ар кимде смартфон бар депчи. Кеп смартфонда эмес. Кеп жанагы тиги маалыматтын туурасында да. Кеп биз ошол маалыматты таркаткандай эле кылып, биз ошол смартфондорду өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга колдонушубуз керек эле. Бул жерде мындай нерсе дагы бар да, ал смартфону барбы, баягы интернетке киреби, бирок ошону ар бир адам кандай анализдеп айтты да, ошол жагы бар да. Кээ бир адамдар эмнени жазып койсо эле моундай турбай, могул жерде жазылып турат деген. Ошол Малсол Молдокматова жанакы мен вакцинацияга каршымын деп чыкты. Ага биринчи эч ким нормально түшүндүргөн жок. Экинчиси ага чемсилерге караганда 100 000 кыргыз адам ишенет ага. Ал популярный киши. Ошондой адамдар тартабыз керек. Ошон үчүн илимге дагы, билимге дагы илим эгер ошон үчүн жана академик тиги Асель Молдокматованы өтө турса, анда эл ишенет. Илгери совет убагында академик профессор деген бир кудай болчу бизге. Түшүнүктүү. Кийинки суроого өтпөйлүкпү? Азыр биз дагы туңгуйук алып баратабыз. Кийинки суроо, сиздер айта кеттиңиздер да, ошо эпидемиология бул чоң илим депчи. Анан биздин элибиз дагы бир багыты, балким ишенбөөчүлүктүн бу түшүнбөй атканда кайсы илимдин негизинде кээ бирлерди 14 күн обсервацияга жаткызып атат, кээ бирлерин 3 күн, а кээ бирлерин кармоо эле үйүнө кетирип атат. Алгоритм бар. Атайы ошону кандай кылып карашыбыз керек? Мисалы үчүн контактта болду, анын эч кандай симптому жок, аны биз эмесиге көрдүк дагы эле, карап туруп эле анысы эмесиге тест системасын алабыз, алып туруп эң көп болгон инкубациялык периоду ошо 14 күн болуп атат. Ошонун үчүн 14 күнгө алар эмесиге жатып атат. Анан үйүндө эгерде шарты болсо, ошону үйүндө деле медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө үйүндө деле каралып турат да аныкачы. Анан жана 2 күн 3 күн дегенибиз алы бирөө келип калды, ошону жаткырдык дагы эле. Мисалы үчүн азыр Москвадан келип атат же башка жактан келди, ошолордун бардыгы ден соолугу жакшы, араларында эч ким оору жок болсо, анда анализин алабыз, 2 күн болобу, 3-үнчү күнгө 3 күндөн көп эмес, 2 күн 3 күндө уже чыгат да. Негизи айтып кетүүчү нерсе, бардык эле 3 күн болобу же болобу, бардык көзөмөлдө үй шартындагы бар болсо, карантинге 14 күн сөз жок алынат. Эмне себептен 3 күн деген, эгерде башка жактан келип калып анализин алып туруп эле, андан ары уже 14 күнгө сөз жок кетирилип атат үйүнө. Эми бул 3 күн каяктан келип чыкты? Албетте, мисалы башка мамлекеттен учуп келген биздин жарандарды обсервацияларга алып келип түз эле жайгаштырып атат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 5-6 обсервация бар. Бул отелдер бар, жана башка мекемелер бар, аяка алып келип жайгаштырып, анан биз анализ алып, ПЦР чынжыр ыкмасы менен анализде тастыктап атабыз. Ошол эми бул 3 күн деген, ошол 3 күн үчүндө анализди алып, жыйынтыгын берип, эпидрасследование кылып, андан кийин гана эгерде симптоматикасы жок болсо, анан 14 күн, эгерде положительный чыкса 14 күнгө калтырат. А эгерде баары отрицательный болсо, бир самолеттен учуп келгенде гарантия жок да, баары бир аба менен дем алып келди да. Анан ошол жакта эгерде бир эле киши положительный болуп калса, анда баары 14 күн жатат. А эгерде 3 күндөн кийин ошо ПЦР анализдин жыйынтыгы чыккандан кийин шарты болсо, эмнеге дегенде үйүнө кетирген, потому что шарты ошончо адамды обсервациядагы 3 маал тамак берип, ошончо күн содержать эткен да мамлекетке чөнтөгүнө абдан чоң оор. Дагы бир нерсе жана айтып кетип атпайсызбы? Үй шарты туура болсо ошондо кошуп кетейин. Бул жерде жана айтып кетпеди Айбар мырзачы, жана глобалдык фонддон аркылуу жана Gen Expert тиги өткөзөбүз депчи. Анда биздин убактыбыз 3 күн эмес, андан да кыскарат. 40 мүнөттө. Да, 2 саат. Ошондо биз башкача кылабыз. Боундай нерсени да айтып коюшубуз керек да, жана бул жакта айтып атпайбы? Элдердикиде ошо оорусу боюнчачы булардыкында моундай жеңил формалары болсо, мисалы үчүн Европада, ошол эле башка жактарда үйүндө эле дарылап атат. Россияда деле ошондой болуп атат. Бүткүл саламаттык сактоо уюмунда деле. Бул жерде кээ бир адамдар чыгып алып сүйлөп атпайбы? Мен больницада доктурлар жөн эле мени кармап турушту, мага дары деле берген жок. Ага дары бериштин деле кереги жок. Кармаганда өзүнчө себеби анын эмесиге эч кандай бир симптому болгон жок. Ал жерде эме болуп атат да, баягы эпидемиологиялык көз караш боюнча эле кармап атат да, башка адамдарга бул жукпасын. Себеби андан положительный чыгып
чыгып калды да. Европа мына Черногория 13 мартта биз менен чогуу башталган. Мурда күнү маалымат беришти, 2 жумадан бери 0. Алар биз менталитет деп коебуз. Ал мындай да. Жок, мен айтып өтөйүн, бизде туура эле алгоритм жасалды. Обсервация эмне себептен? Биздин элибиз отурбайт. Тартип жок да бизде. Тартип жок. Аны чыгып кетишет. Ошон үчүн обсервация деген бир выход болгон, ал жакшы. Бирок көбөйгөндө ушундай эле жолго өтөбүз. Жеңил ооруп атса, же подозрение болса, үйдө карантин билбейм, бияка бир пейджер тагып коёбу, бир приложение кылып коёбу, мындай слэш кылып туруп, билем. Бирок телефонду калтырып коюшат да. Биздин элибиз Европада элине андай телефонду калтырып койгонго оюна келбейт. А биздикилер калтырып коюп кете берет. Ошондой да. Жана сиз айтып атпасыз, Черногорияда мындай 0 болуп калды, анан биздикиде азыр көбөйүп кетти дегенде, мындай эпидемиологиялык азыркыны бир мүнөздөп айтып коюшубуз керек да. Биз баштап мондай прогноздор бергенибизде, азыркы күнгө чейин 4000ден ашык болуш керек эле деп бергенбиз да. Азыр андан азыраак, Кудайга шүгүр деп коелу. Акыркы мезгилдеги ушу май айына деп коелу. Основной негизги пайызы мына кече санап чыктык, Вересад бакасын алып берем. 30,4% сырттан келди. Бүгүнкү күндөгү, мына бүгүнкү күнгө берген маалыматты караңыздар. 60%дан жокор жагы завозной болуп атат да. Күндө ушундай. Андан сырткары медициналык кызматкерлер, андан сырткары дагы бир мүнөздөсү мондай болуп калып атат. Жалпы элдин арасынан эмес. Мисалы үчүн кече Оштон 35 учур чыгып кетти. Бул жерде бир больницадан чыкты, дагы бир ооруканадан чыкты. Бир эмелерде ички иштер мекемелеринде иштегендердин арасында мындай ачак болуп туруп эле 10, 15, 20, 30га чейин болуп кетти. Ошонун эсебинен көбүрөөктөй болуп көрүнүп атат да негизинен. Биз ушул ачагыбыздын эле токтотсок, анан өзгөчө абал режиминде болуп аткан. Эми кандай болот? Азыр ошондой болуп атат. Азыр кой тургула эми бир жума кой тургула. 14 күндүн эми бир жума мына бириден баштап коюп жибердик. Кийинки суроого өтпөйбү? Мындай маселе болуп атат да. Мынтип карасак, негизи анализ жасасакчы. Бүт нерсеге эле азыркы учурда ушу саламаттык сактоо министрлиги күнөөлүү болуп атат. Бир эле врачтар жакшы карабай атат. Эмнеге обсервацияны кармабай атасыңар? Эмнеге жарандарды үйгө жөнөтүрдүңөр, үйүнөн карабай атасыңар, көзөмөлдөй атасыңар деп атат да. Вера Садыбакасовна, бир эле медицина кызматкерлери ушуну жазаш керекпи же балким башка да мекемелер кошулуш керекпи? Сиздин оюңуз кандай ушуга? Элибиздин баары бул илдет менен күрөшүбүз керек. Мондай чоң таралып кеткенден кийин баардыгыбыз чогуу иштебесек эч качан эффект болбойт. Медицина кызматкерлерди биз колдошуп айтканын жасашыбыз керек да. Ал болбой атпайбы? Укпай атышат эл. Бул эми туура айтат сиздин неңиз. Бул баягы бизде тартип деген жок да. Илгери жанагы санитарный эпидемиологический службада советлаганда бул адамды эч жакка чыгарбай ошонун колунда болчу, закондо жазылган болчу да. Ал закондун баарын бузуп салганбыз биз. Таптакыр жок кылыпчы. Ошон үчүн жана көрүп атпайсызбы? Могу Талас эмне болду? Таластын губернатору айтты, эгер обсервацияга жатпасаң, эртең барып милициянын СИЗОдон жаткырам. Эң туура айтты. Анткени бул тартипте. Нарындын губернатору болсо баарын кой берди. Ошон үчүн тарап кетти. Ошон үчүн биздин элибиз баягы автобуска түшкөндө, магазинге барганда, базарга барганда масканы обязательно кийиш керек. Масканы жумуштан кийин келгенден кийин жуунуп, колун жууп, бул баягы элементарный нерсе да. Аны эметпесе, конечно, оор тарайт. Сиз туура айтасыз, 100ден, 1000ден ашып кетиши мүмкүн. Поэтому баягы тартип деген баягы биз айткан медиктер жана масканы, дезинфекцияны, бетти жууганды, чайкаганды баарын кылышыбыз керек. Эшикте жүргөндө масканын кереги жок. Магазинге барганда, автобуска киргенде, троллейбуска түшкөндө, маршрутка түшкөндө маска керек. Адам менен жакындасаң, ошол жерде адам көп болгон жерде. Жабык помещение болсо, ошол жерден кийиш керек. Адам көп болгон жерде. Дагы бир айтып кетчү нерсе, телекөрүүчүлөр дагы айтышы мүмкүн, эмне себептен баары тең отуруп алып маска кийген жок депчи. Зато бул жерде дистанция соблюдация этилип атат. Ошол себептен биз маска кийип вентиляция иштеп атат. Ошол себептен биз саламаттык сактоо министрлиги айтып келет, эгерде адам көп чогулган, тыгыз дистанцияны баягы эрежесин сактай албаган жерлерде маска кийиш керек депчи. Ошол себептен ар бир адам ден соолугу үчүн өзүнүкүн эле гана
эмес, башка адамга жуктуруп коюу дагы баягы ответственность болуш керек да, жоопкерчилик болуш керек. Айгүл, сиз бирдеме кошумчалап кетким келет. Албетте бул тажы вирусу жалгыз гана саламаттык сактоо министрлигинин көйгөйү эмес, жапатырмак баардык мекемелер, баардык жергиликтүү бийликтер чогуу алып барышыбыз керек бул жумушту. Андан кийин акыркы жылдары санитарда эпидемиологиялык кызматына көңүл мындай көп бурулбай келген, даже кыскартылган бул служба. Мисал келтирсем, акыркы 2 жылдан бери мораторий болгон. Мораторий негизинде бир дагы частный коммерческий структуралар текшерилгенге жана баардык ушу талаптарга жооп берген текшеренге уруксаты жок. Биз бара албайбыз мисалы. Азыркы бүгүнкү күндө дагы. Бул дагы абдан биз бара албайбыз жана текшере албайбыз. Бул дагы абдан чоң көйгөй. Буга дагы биз көңүл буруп ушу чечкенге аракет кылышыбыз керек. Ушул үнүбүз жетиш керек. Анан албетте бул эми бүткүл дүйнөлүк масштабтагы көйгөй болуп атат. Анан көч бара-бара оңолот дейт. Мына биз дагы албетте жана айткандай башында 3 эле лаборатория иш алып барып тестирлөө жүргүзүп атса, бүгүнкү күндө 11 лаборатория болду. Эми күзгүгө Кудай кааласа даярданып атабыз, дагы 11 лаборатория, 10 лаборатория Ислам банктын проектиси боюнча даярдалып атат. Ошонго биз баарын документтерди иштеп чыктык. Спецификацияларын түздүк, ал бүт кенедей талаптарына баштап баарына чейин ошо бердик биз. Демек лабораториялар курулат, жаңы лабораториялар. Бар болгон эле зданиянын ичине эле киргизилеби? Жок, мындайда бул эми легковозводимый дейт, жана бат курулуучу. Мисал кыска мөөнөттө курулуучу легковозводимый ошо 10 лабораторияны азыр бүгүнкү күндө жок областтарга ошолорду коюп беребиз. Анан эмки жумадан баштап ошо вирус ПЦР ыкмасы боюнча окутуу баштап атабыз, Кудай кааласа. Ошондо 15 кишини северде, 15 киши югда окутуп беребиз. Бул жанагы биз оңой жеңиш болбойт да. Биз жанагы закондорго өзгөртүү киришибиз керек. Жанагы санитарный эпидемиологический служба деген законго мен жазып атам азыр. Кандай өзгөртүү кириш керек? Мурунку баягы Советтер Союзундагы бүт жанагы укуктардын баарын бериш керек. Антпесек бул баягы биологический безопасность деген бар. Анткени коронавирустан дагы башка оорулар бар. Ошонун баарын токтотуш үчүн бул жанагы закондун баарын кайра ордуна алыш керек. Мындайда баке, мына мурда жылы биздин мындай улуттук стратегияны кабыл алды. Биз көп эле урушуп жүргөнбүз. 30-жылга чейин $50 миллион, анан карасаңар эчтекеси жок. Окуп эле, план жазып эле, бирдемке кылып инфекционный оорулар жок. Эпидемиологический ситуация жок ошонун ичинде. Ооруканаларда айтып атасыңар, араң нозор. Аларга азыр акча каражат каралган жок. Биз айтып аттык элек, мына 7 областка бир мындай крупный чоң центрлер ошо ооруканалардын, областной службалардын күчөткүлө. Диагностический центр жасагылы, ооруканалар ошолорду эптеп киргиздик, бирок каражаты жок. Эң биринчи мына эпидемия бүткөндө азыр көрсөттү да, воздух карабай, эчтекени карабай, биз ошо улуттук стратегияны биринчи кайта жазышыбыз керек. Түшүнүктүү. Бактылуу айым, сиз бирдеме кошуп оюнду атасыз? Ооба, туура айтып атасыз. Эртеден бери биздин доктор айтып атат, санапет благополучие деген законубуз бар эле, ошол экени кайра караш керек. Эми бүгүнкү күндө жаңы нерсе болуп атат. Бул общественное здравоохранение деген дагы учурга жараша бул ошол законда каралып, мыйзамда каралып чыккан. Анан жана сиз жакшы айтып кеттиңиз, биобезопасность деп атасыз. Ал закондагы бүгүнкү күндө биздин саламаттык сактоо министрлиги баягы иштеп былтыр эле баштаган, аны баштаганбыз рабочий группа, бирок мууреке алдыга жылып кетүү бүгүнкү шартка байланыштуу токтоп калган, бирок токтоп калды, бирок аны деген андан ары кетириш керек. Айтып берем, о коронавирус өзү көп эле нерсени мондай ачыктап койду да. Бүгүнкү күндө азыр эле сиз айтып кеттиңиз, кадрлар, бизге кадрларды даярдашыбыз керек. Санитарно-гигиенический факультет деген бар эле, ошолорду көбөйтүшүбүз керек. Ошолорду чыккандан кийин дагы бүгүнкү күндө институт бүткөндөн кийин алар көпчүлүгү айлыгы аздыгына байланыштуу башка жака кетип калып атат. Бүгүнкү күндө хотя мына жылкы чыккандардын бардыгын жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Алар менен кандайдыр бир келишимдерди түзүп, компенсацияларды берип, аларды кызыктырып алып калышыбыз керек. Бул бир коронавирустан алып келген нерсеси. Экинчи дагы бир нерсеси,
бул жерде коронавирусту менен күрөшүүдө адамдардын маданияты дагы өтө чоң эмесиге роль ойнойт экен да бул жердечи. Ошол эле жанагы адамдар бул жерде карап атпайбызбы? Маданият деле биз жанагыдай кинотеатр же болсо артисттердин ырдаганы же башка бир китеп окуу эмес, могул өзү алып жүрүүсү, бириге бири болбоо, гигиеналык эмелерин сактоо, ушулар жагыга дагы көбүрөөк эмесиге көңүл бурушубуз керек да. Мисалы үчүн Швецияда кече эле эмесиникинде айтып атат, ал жерде өкмөт анча рол ойнобойт экен. Эң негизги ролду эпидемиологдор экен. Азыркы ошол жерде көчөгө чыксаңар дейт, эмесиникиге баягы футболисттердикини илип алат го, футболисттердикин эмес, эпидемиологдун сүрөтүнү илип алып, ошол реальный действующий азыркы действовать этип аткан. Ошонуку менен элдер жүрөт деп атат да, ошолордун айтканын угуп атат дейт да. Анан ал жерде закон кабыл алуу, карантин киргизүү дегендерден сырткары эле ошолордун айтканын эле элдин маданияты жетиштүү деп атат да, ошону аткарганга. Алыс жакты карабай, мыйзам тип. Азыр биз мына ушу жайды эптеп өткөрсөк, июндү кантип жашайбыз, ошону караш керек. Эң биринчи эми азыр мына 2 ай мурда каражат жөнүндө чырылдап жүрдүк эле, азыр буюрса мына келатат. Ошону шаштырып биздин ооруканаларды даярдаш керек. Даярдаш керек. Мындай кылбайлык. Урматтуу эксперттер, Айбар мырза, сиздер азыр кайра тегерем келипчи, саламаттык сактоо системасы эмне кылыш керек дегенге жооп берип атасыздар да. Келгиле элдин көйгөйү менен карайлык. Халк эмнеге даярдансын? Ошол жөнүндө жооп берсеңиздер. Ошол жагынан айтып атам. Вот чын айтканда вообще ишенбейм, бүгүн канча айтпасак да маска кийип эч ким кийбейт. Көчөнү карагылачы, толуп кетти. Эч ким кийбейт, эл качанкыга чейин кийбейт. Жакын жерибизде ооруп аткан, ооруп аткан, кыйналып жаткан кишилер болмоюнча элдери эми ишенбей калды. Өкмөт аларды карантинге отургуза албайт элди. Элдер чарчады, элдер ачка болду, жумуш жок. Ал биринчиси, экинчиси ошон үчүн мен айтып атам, саламаттык сактоо системаны ишенич буга эле калды. 1 ай, 2 ай мындай туруп бериш керек. Ал бир анан ситуация начарлаганда анда элдер кайта өзү маска тагынып калат. Түшүнүктүү. Жок, бул жерде Айбар мырза бир нерсени эске алышыбыз керек да. Элдерди кантип сиз айтып атпайсызбы? Эми баш бербейт, укпайт, карантинге отурбайт деп атасыз, туура. Биз мындай кылышыбыз керек. Жана соода борборлорунда киргенде ошол жерде маскасы киргизбөө, жанагындай антисептиктердин жок болгон жери болбосун, же болбосо жана камералар дезинфекция кыла турган камерасы болбогон, дезамат коюлбаган учрежденияларды ачпашыбыз керек. Жок, алар жеке ишкерлер жасайт. Эгер биз жасай албайт. Алардын ар бир кафенин депутаты баарынан кафеге эмес. Маселе магазин болобу, базар болобу, эчтеке жасай алышпайт. Вот мен көрдүм, мен 2-3 күн атайын барып көрдүм. Элдин баары бир жерде иштейт да. Ушу ар бир жетекчи, ушу өзүнүн иштеген жеринде элди минтип жүрөлү, тинтип жүрөлү деп эмелерин айтса. Айта бериш керек. Бирок эл жасабайт. Мына кафе, супермаркеттер алардын кожоюндору келеген чиновниктер. Аларды жер. Элибиз жакшы, элибиз жакшылыкка барбайбыз да. Мырза, сиз айтсаңыз азыр тынчтанып коесуздар. Хоть депутат болсун, хоть чиновник болсун, законго баш иш керек. Бул законго жанагы айтып атпаймынбы, санитарный эпидемиологический служба дегенге полностью күчтүн баарын бериш керек. Алар жанагы штраф салып, жанагы укпагандардын баарын жаап, антпесек биз ооруну жаап албайбыз, эмете албайбыз. Бирок баарыбыз оптимист болушубуз керек. Бул оору баары бир кетет. Анткени күн ызган сайын баягы вирустун күчү азаят. Бул баягы природный нерсе да. Ошого эле надежда. Күн ызган сайын вирус немеси кетет. Ошон үчүн баягы баарыбыз тең тартипти кылсак, буюрса ысык көл сезону башталса,
баары тең иммунитеті да көтеріледі, оорудун да жок болот, ультрафиолет луч баарын жок кылат. Бүгін дагы кошумчалап кетүү үчүн нерсе, бүгүнкү күндө кандай болуш керек, кандай требование бар, санитардык баягы требованиялардын баары жазылып келди. Анын бүгүн эле мага телефон чалып атат жарандарыбызданчы. Мына элдин баары тең маска кийбей эле жүрөт. Кандай чара колдоносуңар саламаттык сактоо министрлиги? Бизде андай элге чара колдонуу биздин механизмибиз жок. Вот. Анткени өзү түшүнүш керек. Туура. Ака бүгүнкү күндө караганда алар чарчап колдонуш керек. Автобуска түшкөндө колдонуш керек. Базарга барганда колдонуш керек. Ошо эл көчөдөн кереги жок, көчөдө масканы кийип. Ошого жетиш керек да. Масканы кийип кереги жок. Ооба. Бирөө ушул нерсени көзөмөлдөш керек да. Саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлдөш керекпи же ким көзөмөлдөйт? Санэпидслужба деген бар. Ошого бүт ыйгарым укукту бар бериш керек. Адамдын ички жоопкерчилиги болуш керек. Бирок жоопкерчилик качан болот? Мына биз көрүп атабыз, Африкада ВИЧтер көп. ВИЧ менен ооруган кишилер. Алар барды убагында дары ичет. Эмне себептен? Биздикилерге караганда. Алар көп, ар бир семьяда өлүмдөр болгон. 10 кишиге бир адам ооруган. Анан кайсы жылдары көп жок болушканда, ички жоопкерчилик биз көргөндө өз жаныбызды сактайлы дегенде, ошондо эле мындай бирдемке кылып баштайбыз да. Азыр 2 ай чарчашты жыргап жүрүшөт бардыгы. Как будто мындай алкогольный срыв болгондой бардыгы көчөдө. Bizde mundayda bürokratik emeler dagı dokumentler dagı köyrөк etилип калып атат да. Мисалы үчүн мурда сиз жана туура айтып кеттиңиз. Башкы санитардык республиканын врачы деген бар эле, ошол одун положениясы бар. Ошондо биринчи заместитель министра инженер экен жанагы главный. Азыр жок, токтоп турсаңар, мен ойду айтып коеюн ошол жердечи. Могул жерде эгерде ошол парикмахерский болобу жашы, мекеме болобу, ошого bir zakondu kirgiziş için kimder menen bir согласованиядан өтүш керек да, же өтпөй калат ал. Бул мурда болсо ошону менен жазып туруп эле мол тартипти сактайсың деп туруп токтом чыгарып койчу. Азыр токтом чыгаруу укугу жок. Жок, башкы санитардык врач. Санитарный врач Бургасов деген жеңген. Эч кандай Брежнев ошо айткан полностью тиге бергенде, эми укукту. Жеңги депчи. Баарын кыл деп. Азыр эле берсе, главный санитарный врач укуктун барын. Бүт барын кылат. Баягы биз баарыбыз тең оптимист болушубуз керек да. Бул баягы баары жаман деген туура эмес. Баарыбыз тең баягы мыйзамга баш ийип, баарыбыз тең ушу тиги коронавирус бар, оору бар. Оорууну жеңиштин эмне? Оорууну жеңишкен тартип болуш керек. Жана санитардык нерсенин баарын сакташыбыз керек. И самый главный, биз баягы элдин баары тең, биз баарыбыз биригип, ушул орунду жок кылабыз деп эметсек, мен оорусам, мен бул кишини жуктурам. Бул киши өзүнүн туугандарын жуктурат. Ал баягы бүт шаардын баарын жуктурат, анан республиканын баарын жуктурат деген сезим болуш керек да. Ошон үчүн ошо сезим болсо, бул орунду баарыбыз жеңебиз. Сактансаң, сактайм дейт Алла Таалам. Ошон үчүн мен кайрылгым келет, ар бир атул, ар бир жаран өзүн сактап, жана өзүн айлана чөйрөнөсүн, үй бүлөсүн сакташ керек. Ошол жоопкерчиликти сезиш керек. Анан муну ар бир атул түшүнгөндө гана анан бирге чогуу саламаттык сактоо министрлиги, бардык ведомстволор чогуу бирге жеңе алабыз. Бул вирус бар, биз лаборатория тестирлеп көрүп атабыз, ал бар экен вирус. Бул вирус ар бир үйгө, ар бир адамга башына келип калчу нерсе. Ошону биз алдын алдык, бүгүнкү күнү ушуну бар бир атул сезиш керек. Өз жүрөгү менен сезип, ушу атулдук, патриоттук сезим менен сезиш керек. Өзү балким жеңил ооруп кетет, бүтүп калат, билинбей өтүп кетет. А бирок жанында жүргөн үй бүлөсүнө, кесиптешине, кошунасына, транспортко түшкөн атуулдарга жуктуруп коюшу коркунуч бар да. Ошону ар бир адам сезиш керек. Ушу менен гана биз бирге ынтымакта жеңе алабыз. Мен ушинтип кайрылып кетким келет баарыңарга. Мындай айтам да, мына үйдөгүлөр менен деле сүйлөшөм, тияка бияка баспагыла. Мындай элестетсеңер, жуктуруп аласыңар. Анан балким өзүңөр жеңил ооруйсуңар. А бирок мага же менин апама бирөө жуктурсаңар, ал өлүп калса, ачык эле кандай сезим менен калган жашоону жашайсыңар, кандай күнөө менен ушул күнөөнү кантип көтөрөсүңөр. Ошону бир ай, 2 ай мындай жашообуз, мына июндун аягына чейин туура айтасыз, 40 градустан ашканда өлөт бул вирус. Июнь бир ай калды, чыдап турайлы. Ага чейин балким вакцина чыгабы, дагы чыгабы, бир ай кичине азыраак ар бери басып, керек жумуш менен чыкканда эле айласы жок болгондо чыгып турайлы, парктар толтура, кафелер толтура, аяка азыраак басайлы деген. Ошол сезимди ойлоп азыр жашайлы.
Thank you.